адилеттүүлүктүн үстөмдүгүн салтанат курган бакубат коомду куруу болорун баса белгиледиңиз эле. Адилеттүүлүктүн үстөмдүгү салтанат курган коомду курууда сот тутумуна эң маанилүү милдет жүктөлгөн. Соттордун калыс чечимдери жарандарыбыздын акыйкаттыкка болгон ишенимин бекемдеп, укуктук стабилдүүлүктү камсыз кылат. Ал өз кезегинде өлкөдө саясий стабилдүүлүктүн орун алышына өбөлгө түзөт. Сот тутуму бул жооптуу милдетти татыктуу аткарат деп мен сизди ишендирип кетким келет. Мыйзамдын диктатурасы жана адилеттүүлүктү орнотууда сот тутумунун ролу чоң экендиги талашсыз. Бирок сот бийлигинин каракылды как жарган калыстыкты камсыз кылып, талаптагыдай иш алып баруусу бир нече жагдайлардан көз каранды болот. Биринчиден, сот адилеттиги колдонуудагы мыйзамдардын алкагында гана жүзөгө ашырылат. Сот мыйзамдын негизинде чечим чыгарганы менен коомчулуктун терс сынына кабылган учурлар көп кездешет. Ошондуктан мыйзамдардын мезгилдин талабына шайкеш келиши жана коомчулуктун кызыкчылыгына жооп бериши эң чоң мааниге ээ деп белгилеп кетким келет. Экинчиден, сот тутумунун көз карандысыздыгы декларативдүү эмес, реалдуу болушу абзел. Конституцияда жана мыйзамдарда сот бийлигинин көз карандысыздыгы жөнүндө нормалардын арбын болуусу менен бул маселе чечилбейт. Аталган көз карандысыздыкты ишке ашыруу үчүн реалдуу механизмдердин шарт болуусу керек. Судьяларды тандоо процесси бүтүндөй сот тутумунун ишине таасир берүүчү негизги фактор. Анткени аны менен соттук корпустун кадрдык потенциалы калыптанат. Ал эми судьяларга тартиптик чара колдонуу же кылмыш жоопкерчилигине тартуу процедурасы судьянын көз карандысыздыгына кепилдик болуусу керек. Бирок бүгүнкү күндө мындай маанилүү процесстерде сот бийлигинин катышуусу өтө төмөн абалда калууда. Сот тутумуна чоң көйгөй жараткан дагы бир олуттуу маселе бул соттун ишине башка бийлик өкүлдөрүнүн кийлигишүүсү болуп эсептелет. Судьяларды дайындоо жана жоопкерчиликке тартуу маселелеринде айрым кызмат адамдарынын таасири жогору болуп, соттун ишине кийлигишүүлөр орун алып келген. Шибегени капка каталбагандай эле бул нерсени жашыруу да мүмкүн эмес. Биз буга окшогон мыйзамсыз аракеттерди ачык айтып, мындан кийин аларды болтурбоого чара көрүшүбүз керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин демилгеңиз менен мындан ары андай көрүнүштөргө толугу менен бөгөт коюлат деп ишенемин. Сот отуруму өтүп жаткан маалда соттун имаратынын алдына адамдарды топтоп, кыйкырык, ызы чуу менен соттон аларга ыңгайлуу чечимди талап кылып, сотко басым жасоо адатка айланып бараткандай. Ошондой эле судьялар тууралуу такталбаган же далилденбеген маалыматтарды алдын ала таратуу жана айыптоо сотко басым жасоонун бир түрү катары эсептелерин эсибизден чыгарбасак. Аталган маселелерди көтөрүү менен биз өлкөдө сот тутумунун таасирин күчөтүү же кошумча укуктарга жетүү максатын көздөгөндөн алыспыз. Эгерде сот тутуму каракылды как жарган калыстык менен эч кимдин таасиринде калбай, мыйзамдын алкагында гана сот адилеттигин жүзөгө ашыруусун көздөсөк, сот тутумунун өз алдынча алуулугун камсыз кылышыбыз зарыл. Азыркы учурда сот тутуму коомчулуктун сынына кабылып келет. Кээде айтылган сындар калыс болсо, кээде ыксыз күнөөлөр болууда. Тилекке каршы арабызда ишенип берилген жогорку кызматты өз кызыкчылыгына да пайдалангандар жок эмес. Аны биз тана албайбыз. Бирок алардын саны аз. Көпчүлүк соттор өз ишине берилүү менен убактысынын басымдуу бөлүгүн соттун ишине арнап талыкпай иштеп келишүүдө. Сот тутуму өлкөдө жүргүзүлүп жаткан саясий реформалардан чоң үмүт артып турат. Конституциянын жаңы редакциясынын долбоорунда сот бийлигинин ишин уюштурууга байланышкан нормалар соттордун өз алдынча алуулугун камсыз кылууга шарт түзүп, жана анын ишин уюштурууну жакшыртат деген ойдобуз. Урматтуу кесиптештер, сотто көп учурда адамдын тагдырына байланышкан, деги эле анын келечегин аныктаган чечимдерди кабыл алууга туура келет. Ошондуктан судьянын кесиби кылдаттыкты жана чоң жоопкерчиликти талап кылат. Сиздерге ишенип берилген улуу милдетти абийир менен ак ниет аткарууга чакырам. Ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн бизге сот бийлик бутагына убактыңызды бөлүп,
республикабыздын судьялары менен жолугушуп, баарлашып жакындан биздеги болуп жаткан маселелерге көңүл бурганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Сизге бекем ден соолук, өлкөбүздүн жаркын келечегин курууда бийик жетишкендиктерди каалайбыз. Ушуну менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Кыргыз Республикасынын судьялары менен болгон жолугушуусу боюнча жыйналыштын расмий бөлүгүн жабык деп жарыялаймын.